Саламатсыздар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Менин атым Аку. Мен бүгүн оромо менен дымнаманы кошуп жазадым. Аябай дамдуу болот экен, экөөнү кошкон. Жазаңыздар, жеп көрүңүздөр. Дымнама үчүн эт. Меники жылкынын эти, каалаган количестводо алыңыздар. 1 пияз, 1 капуста, 1 сайвис, 1 болгарский, 4 картошка, ошондой эле 1 помидор. Казанды ысытып алабыз. Казандын ичин кир же кара дебеңиздер. Болгондо освещением жок болуп атат. Свет слабыйраак болуп атат. Ичи караңгы көрүнүп атат. Этти бышыра дымдап куруйбуз, туштетип. Ысып жаткан майга бир аз туз кошуп алып кууруса, эт жабышпай куурулат. Көпчүлүк учурда эт жабышып калат эмеспи казанга. Бир аз туз кошуп алсаңыздар жабышпайт. Этти бышканча туштетип бышырабыз. Овощилерди мен ушундай кылып турадым. Болгарскийди мындай кылып турадым. Сайвис, пиязды, как обычно, ломтик кылып турадым. Солонка. Ошондой эле капуста. Капустаны 4 буштук кылып турадым. Мен кээ бирлерин ушундай чоң кылып койдум үстүнө жапканга. Ошондой эле 1 помидорду мындай кылып турадым. Мен плитаны өчүрдүм. Этим күйүп кеткен жок, эч нерсе болгон жок. Өзүм деле күйүк этти жебейт чыгармын. Болгону освещением слабыйраак болуп, ошондой кара көрүнүп атат. 1,5 кашык томатты салып, томатты аралаштырабыз. Плитам азыр өчүп турат. Эч нерсе куруп, эч нерсе бышып кетпейт. Ошондой эле овощилерди салабыз. Аралаштырбай, эч нерсе кылбай эле болгону по очереди салып кете беребиз. Аркасынан картошканы салам мен. Мен бүгүн дымнама жасайын дегем. Анын аркасынан оромо жасаган оюма келди. Анан экөөнү кошуп жасаса кандай болот экенин ой келди дагы. Экөөнү кошуп туруп жазадым. Даамдуу болот экен аябай. Ар бир эмеге өзүнө ылайыктап туз салабыз. Мен бул тамакка туздан башка ролтондун косточка деген кубигинен бирди салдым. Андан тышкары куурдакка арналган приправадан бир аз септим. Болду, башка эч нерсе салган жокмун. Анан лавровый листтен салдым бир аз. Экөөнү кошуп жасаганда көңүлүм аябай жакты. Оромо кичине эмерээк кубаараак болот эмеспи? Дымнама соустуу болот эмеспи? Экөөнү кошкондо бири-бирине жарашат экен да, сонун. Кошуп жазаңыздар, үй бүлөңөрдү таң калтырыңыздар. Туз салып, лавровый листтен салабыз. Сууну куйгандан кийин лавровый листти түп жагына салып ийебиз. Шорпосу үстүнө чейин куюлбайт да. Болгону 200-300 мг суу куябыз. Бул шорполуу тамак эмес, кичине эле суулуу, соустуу тамак болот го, дымнама. Мен баарын майдараак турадым, батыраак бышыш үчүн. Кааласаңыздар чоң-чоң кылып тураңыздар. Капкагын жаап, меники мечта плитасы 4 эле эмеге чейин. Мен 2сине коюп бышырдым бышканга чейин. Оромонун камырына обычный эле цеста, мен мурунку видеолорумда көргөзгөм. Колумдагыдай камыр, меники ровно квадрат метр сыяктуу болуп жайылды. Квадрат метр болгондон кийин бир касканга батпайт менин касканыма. Ошон үчүн мен 2ге бөлөм. Ичине обычный эле тыква, картошка, пияз, жусай, бир аз суюк май куйдум. Анан калемпир, туз, мурч. Болду. 2ге бөлүп, 2ге оройбуз. 40 минутка касканга салып бышырабыз. Суусуна туз салганды унутпайбыз, болбосо туздарын соруп алат камырдын дагы. Мен мынакей аябай сонун болду.
экөө бири бирине аябай жарашат экен. Көргөнүздөр үчүн рахмат. Каналыма катталыңыздар. Рахмат.